Сооротуучу Кудай. 1-март. Кудай бизди кандайдыр бир кыйынчылыктардан, оорулардан алып өтөт. Мындай жолдордун максаты бар. Ал бизди күнөөлөрдөн, кереги жок нерселерден бошоткусу келет. Бизди өзүнө жакындаткысы келет. Ыйса Машаякка окшош кылгысы келет. Ар бирибиздин жолдорубуз ар кандай. Бардыгыбыздын кыйынчылыктарыбыздын деңгээли ар кандай. Баары басып турган убакта жүрөктөгү тынчтыкты сактап кала алабызбы, же сактап кала албайбызбы? Кандай учурда тынчтыкта боло алабыз? Жашоомдун кырдаалдарын кабыл алып, бардыгын Кудай көзөмөлдөп турат дегенде, Ыйса өзү мындай дейт: ал эми силердин башыңардагы чачыңар да саналуу. Мындай керемет сөздөрдүн адресаты болуу кандай сонун. Кудай чачыбыздын санын билип жатса, кантип эле бизге келип жаткан кыйынчылыктарды, ооруларды билбесин. Анын колдорунда тынч бололу.